Кстати, у меня вчера было день рождения. Урматтуу Камчек Кыдыршевич, сизге чоң рахмат. Мен туулган күнүмө берген белегиңизди мен эч качан унутпайм. Я понимаю, здесь все боятся, но не до такой же степени. Мы вас для чего избрали спикером? Я. Бардыңар табакташ болуп отуруп алып туруп, анан бизде бири-бирден ушинтип атып эле салбайсыңарбы? Бул маселе мындай. Элмира Жыргалбекованын өзүнүн, бир туугандарынын карамагында Кудайберген деген базар бар. Кудайберген деген базарда 3000ден ашык контейнер бар. Бул боюнча акты түзүлгөн. Жана муну булар төлөөгө милдеттүү. Бул элдин, мамлекеттин акчасы. Анан депутатмын деп туруп эле бул жерден чыгып трибунан бар деп туура эмес маалыматтарды таратканды токтотуш керек. Урматтуу салык кызматынын жетекчиси, микрофонду аласыздарбы? Кудайберген базарында жайында 2,5 ай текшерүү жүрдү, туурабы? Канча салыкты доначисление болду, канчасын төлөштү? Ован мен, ал мен апам. Маркум Жыргалбек Сурабалдиевдин жубайы. Мурдакы эми ана вдова сейчас. Сколько доначислили? В порядке 2 миллионов. Прошло сколько месяцев с того периода проверки? Сентября. 2 месяца. Бир ай. Бир ай өттү. Бир айда сизди адашты деп, сизди ГКМБ текшердиби? Жоопкерчиликке тартылдыбы бирөө? Салык кызматынан? Жок. Тартылган жок. Бизде, урматтуу төрага, бизде канча президент бар мамлекетибизде? Бир президент, туурабы? А у меня такое ощущение, что у нас 2 президента. Причем второй негласный президент. Каалагандай калчап, каалаганын коркутуп, каалагандай кылып атат да. Я настолько вас разочарована, я была совсем другого мнения. Дагы бир жолу айтайын сизге. Сизде мен көргөн да жокмун, сүйлөшкөн да жокмун, уккан да жокмун, билген да жокмун, эч кандай сиз менен байланышым жок. Бул бир. Ким менен байланышыңыз болсо ошого таарынам. Так, эч кандай мамлекетте канча президент бар экенин билбесеңиз, анда уят эмеспи сизге?